Узундугу 1 чакырым болгон бул көчө мурда жаан жааган мезгилде баткак болуп, жолдо тургундардын ары бери басышына ыңгайсыздык жараткан. Ушул көчөдө жашаган Айрыбас айыл өкмөтүнүн тургуну Ишкер айымдын демилгеси менен жолго бетон төшөлдү. Тым десем дагы болду, өзүм инвестормун десем дагы жаңылышпаймын. Ошо элим бар экен, ошо жол бүттү. Элимдин салымы жолго төшөлгөнү болду. 100% эл менен биргеликте болду да. Баягы чыгаша каражаттар менден болду. Анан мамлекеттен дагы сураганбыз, бирок колго тие элек али. Анан өзүмдүн салымым менен жол бүтүп жатат. Бетон төшөлгөн жолдун узундугу 1 километр болсо, туурасы 4 метр. Бетон куюлмасы 15 сантиметр калыңдыкта болуп, бышык болушу үчүн арасына темир сетка коюлган. Жергиликтүү куруучулардын айтымында бардык талаптарга жооп берет. Гүрзө пайдамыз биз текшерип көрбөдүк, бизде сей условия жок да текшеришке. Алар баягы лабораторияга барышка убактыбыз болбоду. Ошо азыр өзүбүзчө эсе кубуна 300 килограммдан цемент коштук бетондун составыга. Азырынча жакшы. 20 тоннага чейин мына жакшы кургап алса көтөрөт. Айылдагы элдин демилгесин жергиликтүү бийлик колдоп, башка айылдарда да ушундай ыкма менен жолдорду оңдосо болоорун белгиледи. Жолдун четине тротуар жок болгондуктан айыл өкмөтү жол четине жөө баскандар үчүн тротуар салып берүүнү колго алаарын айтты. Тротуарды эми мына дарактар эгилип калыптыр, быйылдан кийин пландаштырабыз. Буюрса эл менен сүйлөшүп, ушуну аракет кылабыз тротуар жасаганга. Азырдан элдин талабынан ушул болду. Азыр мен келгенде эле айттым, мына центральный жолдун боюнга дагы тротуар куруп бериңиздер депчи. Жол оңдогондордун иши менен район акими таанышып, башка аймактарда да Айрыбас айылындагы элдин демилгесин жайылтуу керектигин белгиледи.